Саламатсыздар, бурматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Буга чейин Супер ТВ телеканалы Кастаправ биздин тилче айтканда сыныгчы, массажист Максат Абдрасуловдун мекемесинен буга чейин репортаждарды чыгарганбыз. Бүгүн биз дагы аталган мекемеде келип турабыз. Бүгүн сиздерге кызыктуу репортаж тартуулаганга аракет кылабыз. Менин жанымда азыр дал ушул мекеменин адиси Бугубаев Кумар турат. Саламатсызбы? Бул жерде сиздин ошондо кызмат ордуңуз кандай? Биздики бул жерде негизинен хиджама деп коебуз, элге белгилүү кан алуу процедурасын жасайбыз. Андан сырткары иглотерапия, ийне сайып дарылоо. Элге алтын ийне деп таралбады беле? Ошол процедураларды биз аткарабыз. Ошол дарылануулар кандай процесстерде өтөт? Биздин телекөрүүчүлөргө көрсөтүп бересиздер, Колдон келишинче айтып беребиз. Анда баштайлык, жүрүңүз. Көрөйлү. Аты жөнүңүздү айтып коесуздарбы? Минбаев. Регистрациядан өткөндөн кийин бизге келип кайрылып, Максат бул жерде биринчи диагностика кылат. Бул жерде эскерте кетүүчү нерсе диагностика бекер. Диагностика бекер. И болгондо да кезексиз киргизилет. Бишкекке белгилүү өзүбүздүн адисибизна бул жакка өткөзүп беребиз. Бул жакта диагностика кылат. Көрөт турбайсыздарбы, адамдарды эмне оорусу менен жабыркайт? Кандай оорулар менен жабыркайт? Бул жакта протузия болуп атат, грыжа. Анткени ошо нерв тамыр, седалищный нерв тамыр кысылгандыктан тизелери оорутуп, мочевой пузырьга берип, неме болуп атат. Груднойдо жүрөктөн да кичине кысылганы бар, давлениясы көтөрүлүп атат. Ошолордун баардыгын диагнозун коюп, неме кылып беребиз. Азыркы тепте бул байкебиздин аябай жакшы результаттар чыгарып, уже бүгүнкү процедурасы бүтүп калды эле да бул байкебиздинчи. Өзүнөн да сурап көрсөңүздөр болот. Бул жерде канчадан бери дарыланып атасыз? Кандай жыйынтыктарга жеттиңиз? Аябай зор жакшы жыйынтыктарга келдик. Белим ооруп келгем. Биринчи процедура кылса жеңилдеп калдым, жакшы. Рахмат, өмүрлүү болсун Максат коллегасы менен. Элдери болсо көбүрөөк келип көрүнгүлө, бул балдардын касиети бар экен, мен билдим азыр, сразу эле байкап койдум да. Анда кийинки бөлмөлөрдө көргөзүп чыгасыз? Чейин бизде касаправдарды билебиз, өзүңөр угуп жүрөсүңөр, баягы балкын майы, жылкын майы менен омуртканы майлап, бир 5-10 күн жумшартат эмеспи? Бизде вот энергетикалык капсулалар бар, могу окшогон. Мына көрдүңүздөрбү? Азыр ошондо эмне процедура кирсе болот да? Кандай процедура жүрүп атат бул жерде азыр? Согревание мышц и суставов деп койсо болот да. Муну ошонун ичинде муундарды, мышцаларды ысытып жибитип атабыз. Ичи ысык ошондо бул. Ысык, бул жерде ысык, бул атайын жасалган капсула. Бул именно фирменный капсула. Бул жерде атайын мындай ысык пар берет. Сухой пар берет дагы. Сухой берки мокрый пардан айырмаланып, сухой парда именно баягы адамдын денеси өзү ошо расчет алынган волна буякта ошондой жылыткан жылыткычтар турат, определенный волна менен. Эми мунун иштеткендер билишет, күн нуруна барабар жыштыктагы толкундар берилет депчи. Бул ошондой ден соолукка кандай пайдасын тийгизет? Бул мисалы үчүн биз үчүн ушул жерде колдонулуп аткан жумушубуз үчүн бизге мышцы менен муундарды бошотуп берсе болду биз үчүн. Бирок андан сырткары бул капсулалар албетте денеден суукту чыгарат. Шлактарды айдап чыгарат, туздарды, мочевая кислота деп коебуз, баягы сары суу, жел деп коет, ошолордун баардыгын чыгарат да бул жактачы. Ошондо денедеги туздардын баарын чыгарат. Ошондой кылат да, бул эми ошентип колдонсо да болот. Бирок бул побочныйлар да, грубо айткандачы. Бизде биздин жумушубуздан максат муундарды, булчуңдарды бошотуп алуу. Ошондо сурап көрөйлү, өзүң кандай сезип атканын. Саламатсызбы? Бул процедураны канчадан бери алып атасыз? Өзүңүздү процедурадан соң кандай сезип каласыз? Мен биринчи жолу келишим бүгүн. Аябай жакшы экен. Биринчи кирип душка жуунуп чыгат экенсиң. Могу жака киргенде аппарат иштетет экен. Аябай жылуу да, денелериң жымырап жакшы экен. Жогоруда өзүңөр көрүп кеткендей, диагностикадан кийин капсулага түшүрүп, мышцы, тарамыштарды, муундарды бошотуп алгандан кийин мануальный терапия кылынат. Андан кийин алып келип пациентти уже бу жерден иглотерапия кылабыз.
Ошондо азыр ушул нерселердин баарын эмне менен дарылайсыздар? Вот бул жакта мануальный терапиядан кийин эле биз уже Жанагындай парда отургандан кийин бул жака алып келесиздер. Бул жакта жок, пардан кийин мануалка кирет, бияктан мануалкадан кийин мага келет да. Бизге келгенден кийин биз анан кийин бул жерде ийне сай банка коебуз. Болгону менен ийне сайынын бул жерде авторский методикасы бар, бир аз өзгөчөлүгү менен. Бул жерде мен болгону банка менен кошо саям да, ийнени. Банка менен кошо саяммын. Бир аз өзгөчөлүктөр мененчи. Мынакей. Бирок так. Ар бир пациентке бизде мындай чаң ийне ачылат. Одноразовый ийнелер булар, бирине сайылбайт. И, конечно, азыр бул печатка менен иштегендер да специалисттер бар. Албетте мен бардыгына сунуш кылам, печатка менен иштегиле депчи. Бул өтө жакшы нерсе, бирок бардык адистер билет. Печатка менен иштегенде колдун чувствительности азаят да. А биз үчүн ошо чувствительность эң важный нерсе да. Ошондо сиз колуңузга тиги сарыны сүкөтүңүз калды эмне? Бул спирт медицинский 96% плюс йод кошулат. Аны күчөтүш үчүнчү, ошон үчүн түсү сары. Могул жерде уже сегментарный метод подбора точек боюнча именно третий сегментке сайып атабыз. Орган жокпу? Орду бирок басылды. Талып калган болсо нормальный. Ийнени азыр денеге сайып атасыз да? Денеге сайып атам, бул ийнени сайганда бардыгы таң калышат. Ийненин основной функциясы бул жерде активация нейронных связей деп коет. То есть центральная нервная система ошол за счет нейронной связи менен иштейт да. Нейрондор булар нервный клеткада, нервный системада эң майда клеткалар, грубо айтканда. Ошо нейрон аркылуу это уже как бы электронная связь деп койсо болот да, грубо айткандачы. За счет электричества мозг ар бир органдагы, ар бир ткань, ар бир клеткадагы проблемаларды же болсо бүт бар процесстерден кабар алып турат. Ошондо бул процедура канча мүнөттүк убакытты алат? 15-20 мүнөт убакыт алат. Андан кийин биз уже бул жактан чыккандан кийин бир 15-20 мүнөт жатат дагы тузга алып киребиз. Туз бөлмөсүнө киргизебиз. Бул жакта ысык ошондо же мындай эле ысык жок? Жок, наоборот биз бул жерде чыйралтабыз. Наоборот мышцалар калына келет, чыйралат. Бул жерде салкын режим, туздуу бөлмөлөрдүн дагы эки түрдүү режими бар. Ысык сауна режими бар, шахтовый деп коет салкын режими. Бул как раз салкын шахтовый режим. Бул жерде пациенттер келип бир процедуралар бүткөндөн кийин бул жерде отуруп алып кайра денесин айтып атпайбызбы, уже чыйралтып калына келтирет. Анда сиз менен коштошобуз. Жакшы нерселерди айтып бердиңиз бизге. Ошондо теле көрүүчүлөр сиздердин мекемеге келиш үчүн кайсыл жака кайрылыш керек, даректерин айтып койсоңуз, Албетте биздин мекеменин дареги Бишкек шаары, Кызыл Аскер району, Кайназаров 15. Геолокация боюнча эгер издей турган болсо Обская 64 деп дагы издесе болот. Азыр биз бул мекемеде дарыланып жаткан бейтаптардан дагы мекеме боюнча сурап көрөлү. Саламатсыздарбы? Бул жакта канчадан бери дарыланып атасыз? Бүгүн 8-күн. Жакшы. Негизи бел ооруп келгенмин. Бүгүн 8-күн. Баспай келген жетелеп келишкен да мени. Азыр жакшы шүгүр. Туруп басып. Рахмат. Абаларга рахмат. Ошо. Сиз канчадан бери дарыланып турасыз бул жакта? Мен бүгүн 7 күн болду. Эмне оорулар менен келгенсиз? Мен оң жак колум бутум ооруп тартышып келген да. Анан омурткаларым да бар экен, протезия дейт, жакшы болуп калдым. Андан тышкары ийнесин алдым, банка коет экен, парга отуруп. Бүгүн жакшы жеңилдеп, көңүлүм ачылып жакшы болуп калдым. Жакшы дарылайт. Сиз бул жерде канчадан бери дарыланып атасыз? Жок, мен бүгүн келдим, кече ошо бала утуктан көрдүлөр, бүгүн апарып келейин деп келдим. Кайсыл жактан угуп келдиңиз? Ошону немеден тапты бала, соткадан утуктан таап алды. YouTube'дан, Супертвдан көрүп келдиңиз. Ошондон көрүп эле келдик. Эмне оорулар менен келдиңиздер негизи? Жок, мен баланы алып келдим эле. Балаңызды алып келдиңиз. Мейлі сак болуңуздар, айыгып кетиңиздер. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушул менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошом, амандыкта жолугушканча тынч болуңуздар.